Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly bir tuğanım. Bugündagi кезектеги сабагыбыз Кудайым буйрса, сиздин бул дүйнө ахиретиңизге пайда берет деген ойдобуз Кудайым буйрса. Албетте бул дүйнө өзү бир суноо дүйнө, эмне болуп аткан болсо Алланын каалоосу менен болду. Жакшылыкта, жаманчылыкта бир Алланын колунда, дайыма айтабыз. Эмне болгон болсо ал сөзсүз болмок, эмне боло элек болгон болсо ага кейибебиз. Бүгүнкү күндү ганимат же болсо Кудай тааланын бир жакшылыгы деп билебиз, машалла. Бүгүн кезекте бир сабагыбыз ла тaqraба, жакындабагыла деген өкүм боюнча. Алла таала зынага жакындабагыла, ошон бирге эле хамырга, аракка жакындабагыла, майсирге же азарттуу оюндарга жакындабагыла деп айтат. Жакындаба деген сөздүн негизги мааниси бул ага ал жөнүндө даже ойлобо деген сөз болуп эсептелет деп айтабыз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көптөгөн биздин бир туугандарыбыз ушул аракка, ошол арак, мындай спирт ичимдерге берилип кеткен өтө көп болуп кетти. Көпчүлүктөрү ушул жөндө проблема кылып, биздин бир туугандарыбыз, ошол аялдар, балдары, ата-энелери, ушул көпчүлүк суроолор ушул арак жөнүндө болчу болду. Албетте шарияттагы өкүмүн айта турган болсок, бул арам же болсо Аллах таала тыйган Куран аят менен катый дегенде айтканда, негизги Куран далил болгон Куранда Алла таала арамдыгын чыга айтат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал наалаттангандыгы туурасында айтат. Бул жагы туура. Муну эми шариятта ушул нерсе экен. Бул арам экен өкүмү. Бирок биздин кээ бир туугандардын арам экенин ойлобостон эле ичип, ошол эмеде жашоосунун баарын талкалап аткандар көп. Биз бул качан чыккан, арак качан пайда болгон, же болсо эмне болгон тарыхына кийлигишпейбиз. Кээ бирлер айтат, муну даарылык үчүн кылса болот. Же ушундай бир дагы бир нерселерди айтат дагы. Ошол эле мезгилде ушуну ичип туруш керек, муну ичпесе болбойт. Кээ бир жугуштуу оорулардан сактайт деп көпчүлүктөр ар кандай сөздөрдү айтышат. Бирок сиз менен биз мусулман болгондон кийин муну арам өкүмүнөн эч качан чыгарбайбыз. Бул арам экени белгилүү. Ошол эле мезгилде ушул арак менен даарылануу дагы шариятыбызда арам болуп эсептелет. Эми фыкых алымдарынын өзгөчө берген фатваларында башка дагы бир сөздөр бар. Балки ачытылган, кандай болуш керек десе, дайыма айтабыз, эгерде ошол ачытылып кылынган дары, мисалы ошонун 70%-дан көбүрөгү чөп менен болсо, же болсо ошол ачытылган нерсе болуп 30% спирт боло турган болсо, баягы ал күчүн жоготот дагы, ошол даарылыкка болот деген алымдарыбыз дагы бар жок эмес. Бул баардыгыбыз далилдеп китептерден карап алсаңыздар болот. Бирок бул жашообузду өзгөчө талкалап аткан, көп адамдардын жашоосу талкаланып, көчө эле сонун эле кызыл диплом менен бүткөн, ошол эле мезгилде көчө эле чоң сонун иштер иштеп турган, ошол эле соодасы дүркүрөп өсүп турган, эл арасында тилге алынып калган сонун биздин жигиттерибиз, сонун биздин эжекелерибиз бүгүнкү күндө ушул оору менен же болсо ушул ооруга өтө бир кабылып калгандар бар. Бизден сурашат, ушул арак менен ооруп калган адамдарды айыктырса болобу? Же болсо мунун бир жолу барбы дейт. Албетте, билесиздер, биз айтабыз, көз түйүүнүн деле, ошол эле кара дубаланып калуунун деле белгилери бирдей, кээ бир жерлерде бирдей болот. Ошонун бирөөсү бул кайдыгерликтин пайда болушу же болбосо адам өзүнө өзү аалы же күчү келбей калышы деп айтабыз. Алы келбей калышы дегенибиз ошол эле көп убакыттарда эгерде сизге көз тийген болсо, сиз өзүңүздү кармай албай каласыз. Кандай десе, баягы бир нерсе менен жабуу керек болот. Кичинекей эле бир нерсени ачууңузду көтөрө албай каласыз. Эми ошол шайтандын бир тузактарынан болгон аракка өзүңүздү некен берип башташыңыз мүмкүн. Кээ бирлер бар, мен эми арак ичпейм, пиво ичем деши мүмкүн. Мен мындай кылбайм, мындай кез-кезде минтип турам деп өзүн өзү алдап аткандар бар. Бирок күнүгө 100 граммдан ичип коем деген, мындай айтканда, дайым такай ичүүгө жатат. Ошол нерселерге да берилип кеткендер көп. Же болсо ошо менен таптакыр жашоосу талкаланып калгандар бар. Бул нерсеге кар келгенде, ошол көз тийген бир туугандар дагы ушул аракты токтото албай калат деп айтмакчыбыз. Ошондой эле кээ бир убакыттарда биздин бир туугандарды бул кара сыйкырчылар, кара дуба кылгандар аракка окутуп койгондагы мезгилдери өтө көп. Муну далилдей турган биздин окуяларыбыз аябай көп, бирок ошондо тажрыйбада ошол 10дон 9 же 8 айга турганын айтабыз да. Эмне үчүн бирөө калып атат, эмне үчүн эки калып атса,
алар табиятында эле ошол нерсени каалап, жок мен ушуну ичем, мен жашоом ушу менен деп тандап калгандар болот. Бирок көпчүлүктөрү жашоолор оңолуп, ушул дем салуу менен, ошол эле мезгилде рукуй аяттары, ошол эле мезгилде субханалла шариятта белгиленген дары дармектер менен дарыланып айыгып кеткен андан көп. Демек, муну мен эмне айткыбыз келип атат экен? Сиздин бир тууганыңыз, сиздин күйөөңүз, сиздин аялыңыз, сиздин балаңыз иншалла Кудайым буйрса, ошол Куран аяттарга көңүл бура турган болсо, Кудай буйрса, эмнекен ушул айыгып кетет. Албетте андан кийинки нерсе ал адамдын өзүнүн колунда болуп эсептелет. Буга дагы жардам бере турган нерсе чоң бир хижама. Хижаманы да колдоно турган болсо дагы ушул көп убактарда жанакыл адамга кан басымдуулугунун көтөрүлүп же болбосо түшүп кетиши, ошол менен кан басымдуулугунун жанакындай бир бузулушу, ошол эле мезгилде башын дайым такай орушу, кулактарын чуулдашы деп дагы айтабыз. Демек, караңыздар, бул ла тақраба дегени Алла Таала жакындабагыла деп эмне үчүн айтты? Анткени себеп бул бузукучулук. Эртеңки күндө сиз менен бизге жашообузга оорчулук алып келе турганын Аллах Таала билип туруп, муну арам экендигин айтты. Келиңиздер, биз сиздерге айтып аткан нерселерде көпчүлүктөр ойлошот, бул жолу жок. Же болбосо муну бүттү, мен канча деген молдолорго барып көрдүм эле, же болбосо канча деген дарыларды кылып, канчасын кодировать эттим, дагы канчасы ушундай бир нерселер кылдым деп көбүн айтышат. Бирок караңыздар, демек бул нерсе практика жүзүндө айыга тургандыгы анык. Ошол эле мезгилде жашоонун да оңолуп кетиши анык экен, альхамдулилла. Андан кийинки экинчи проблема бул сиздин стресс жана депрессияга түшүп калышыңыз. Стресс жана депрессияга түшүп калуу дагы адамды эмнекен ушул арак ичүүгө тартып келет, же болбосо наша чегүүгө, наркотик колдонууга, ошондой эле жанакындай бир муңдуу бир музыкаларды көрүүгө, уйкунун баягы уйкудан качууга, ар кандай мындай үйүнөн качуу деген нерселерге дагы алып келет деп айтабыз. Эми стресс жана депрессия деген нерсени биз мындай айтканда азыр илимий деңгээлде стресс жана депрессия айтып, бирок муну кам же болбосо гамга кирип кетүү, өзүнө өзү кармана албай калуусу, же ойдун бир жерге турбай калышы деп айтабыз да. Демек, сизди кыжалат кылып аткан нерседе эки нерсе болушу мүмкүн. Бул дайым такайлы айтып келген нерсебиз, бул жин шайтандардын сизге васваса же ламма деп коебуз, сизге мындай азгырык кылышы, ошондой эле сиздин жашооңузга бир тоскоол кылып киргенин айтабыз. Сизге келип бүт жерди кыдырып көрдүңүз, денеңизди ысып атат. Ушундай бир денеңизде бир нерсе жылып жүргөндөй болот. Ар кандай бир үндөрдү угушуңуз мүмкүн. Ошол эле мезгилде бассаңыз, турсаңыз деле бир ой сизди жеп баштады. Бул дүйнөдө жашаганыңыз келбей калды. Как будто сизди бүткүл адамзат чыштап салгандай болду. Мунун дарысы эмнекен? Сизди уктатыш керек дешет, уктатышат, бирок ошондо уктагандан кийин деле жүрөгүңүз лакылдап, бир орунга турбай, бир кылып аткан амалдарыңыздын көпчүлүктөрү эмне болот экен? Текке кеткендей болот. Бир жашооңузду жөн эле жашап аткандай, кызыгы жок жашоо, мындай айтканда черно-белый деп ак кара эле болуп жашооңуз, цветной бир башкача бир түргө келбей аткандай болот. Аялыңызга, аял болсо күйөөсүнө кызыгуусу жок болот. Балдарына болгон мамиле өзгөрөт. Аларды урушуу, талашуу, туугандардан качуу, достордон качуу, өзү менен өзү алек болуп калуусу. Некен ошол адамдын субханалла биз стресс же депрессия түшкөн деп айтабыз. Бирок ошол эле мезгилде дагы деле айта турган нерсе ушул, бул же катуу бир көзүгүп кеткенде. Биз дайым сабактарыбызды көргөн болсоңуз айтабыз, көз тийинин жөн эле бир эле түрү эмес, адамдын эле көзү эмес, балки дайыма жиндердин дагы, ошол эле мезгилде адамдын дагы, хайванаттын көзү деп бөлөбүз. Демек, субханалла, ушул үч нерсени сизден таап чыгуу керек. Анда эгерде мындай болбой турган болсо, анда бир кара дубага кабылып калдыңыз. Бизден сурашат, эмне үчүн ушул заманда кара дубаланып калгандар өтө көппү же кандай десе, эми мунун определениясын кандай айта турган болсок, мисалы сиз базарга бардыңыз, базарда жүрдүңүз, кирип аткан мезгилиңизде биз сабактарды көргөн болсок, кандай кириш керегин айтып, эмне үчүн базарга кирүүнүн өзүнүн өзгөчө дуасы бар. Тим более пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва аля кулли шайин кадир деп сол бутуңар менен киргил деп айткан. Бул дуа, бул калима жөнүндө айта турган болсо, калима шахада, бул келмеде субхан калима таухид деп айтат, кечирип коңуздар. Мына ошол калима таухидте эмне айтылат десе, бунун фазилеттеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким муну окуп жүрө болсо жин шайтан жолобойт, сыйкырчылар келе албайт деп айтылган. Мисалы кимде эртең менен кечине 100 жолдон өтүп жүрө турган болсо, ага эч кандай жин шайтан кире албайт деп айтабыз. Демек, бул нерсени кылбайбыз. Базарга бардыңыз, ошол жерде сиздер билишиңиз керек, көптөн биздин соодагер бир туугандарыбыз азыр көз ачыктарга барып жолдорун ачтырат элем деп, ар кандай сууларды, ошондой бир жанакындай бир амулеттерди, ошондой бир жанакындай бир нерселерди алып келип,
илип алгандар өтө көп. Же болбосо сууларын чачып атканы бар, тузун чачып атканы бар. Ошол эле мезгилде субханалла башка бир жанында бир турган конкурентине барып, ар кандай нерседи окутуп келип, аныкына топурак, туз, дагы бир нерселерди чачып, ар кандай бир заңдарга, сөөктөрдү байлап, ошону жок кылганга аракет кылгандар бар. Ошол сыйкырлар дагы ошол базардын ичинде эмнекен сиздерге таасирин берет. Сиз барган нерсе кээ бир убактарда тамашалайт болсо, сиз жеп аткан чупа-чуп да керек болсо окутулгандай болуп калат. Ошол үчүн бул нерсеге биз көңүл бурушубуз керек. Демек, ырым-жырым сыйкыры азыр өзгөчө болуп калды. Мага көчөнү айтып атышат балдар сүйлөшүп отурушуп. Азыр мисалы бир жерлерде ушундай топтошкон ушундай бир сыйкырчылар бар. Аларга ушундай бир адамдар очередь менен барышат дейт. Кээ бирлери ошого демек кумир кылып алган дейт да. Демек ансыз жашабайт экен да. Бар нерсени ошолордун айткандай калат. Демек андай бир тугандарыбыз аябай көп. Жана жашоосун ушул нерсе менен оңдоп алам, ушул нерсени гана кылсам мен ошолор гана мага жол таап берет дегендер көп экенин унутпашыбыз керек. Демек, субханалла, азыркы заманда ушул көп болушу сизди окутпаса дагы, сиз ошолордун тепсеп алып, же ошолордон жеп алып, ошол мезгилде субханалла эмне кылышыңыз мүмкүн. Баягы сизге ошол сыйкырдын таасири болуп калышы мүмкүн. Ошондон башыңыз дайыма ооруп калышы мүмкүн, сөөктөрүңүз ооруп башташы мүмкүн, жүрөгүңүз лакылдап жана башында айтканыбыздай кан басымыңыз түшүп кетиши мүмкүн, чөмүп кетиши мүмкүн. Караңыз канча нерсе бар. Ичиңизден эртең кечке маал көп башташысы, мунун баардыгы тең адамга көз тийген же сыйкыр болгонун бир белгилери деп айтабыз. Аллах жакшысын Алла билет. Эми караңыз, урматтуу бир тууганым, биз бул жөнүндө эмне үчүн айтабыз? Анткени биз азыр фыкых жагынан азыр карасаңыздар, көптөгөн интернет булактарында илми фыкх, мындай шарият закондорун айтып аткан дамыла аалымдар өтө көп. Ошол эле мезгилде акыйдада айтып атат, фазилет жана адеп ахлак жагында айтып атышат. Бирок бул көрүнбөгөн тарапта биздин ооруган бир туугандарыбыз аябай көп экенин эсиңиздерде унутпашыбыз керек. Азыркы мезгилде карасаңыз, эмне үчүн больница көбөйдү, частный больница көбөйдү, эмне үчүн канча деген ушундай бир лабораториялар көбөйдү, аптекалар ушунча көбөйдү. Эмне себептен десе, кээ бирлеринде адамдардын ушунча ооругандыгынын белгиси бул. Өтө бир катуу ооруп аткан белгиси. Бул дагы жана кандай эле машина көбөйсө, ошонун аркасынан заправканын жана стоянкалардын жана ушундай канча проблемасы көбөйөт го. Ошондой эле биздин бир туугандардын руханий жактан өтө бир ооруп аткан себебинен канча деген адамдар бизге келип айтат, канча жерде текшерилдик, бирок биздин диагноздар чыкпай атат, эч бир дары жок, мындайын көрдүм, тигиндей көрдүм. Анан эмнекен ошо рукуя дем салууга келгенден кийин айыгып кеткендери өтө көп болот. Дагы да болсо эскертип коюшубуз керек да. Молдонун күчтүүсү же болсо алсызы болбойт. Ошону түшүнүшүбүз керек. Сиз кимди карманып, кайсы имамга болсун, кайсы рукуя алымына болсун, рукуя окуп жүргөндөргө барып жүргөн болсоңуз, же шариаттын чегинде болгон болсо, иншалла ошолордун баарынан жардам аласыз деген ойдобуз. Бирок унутпашыбыз керек, ар бир адамдын өзүнүн бир олиясы бар. Ар бир адамдын өз бир олиясы бар. Дегенибиз бир адамга бир адам себеп. Балки бир молдон жаманда айыкпаса, экинчиден сөзсүз айыга турганын унутпаш керек. Анткени себеп Алланын калам, Алланын Кураны молдого байланган эмес. Албетте ал жаттады, хафыздык кылды, анын маанисине, ушундай бир маанилатына көңүл буруп, илим алды, алим болду. Эми бул эмнеген Алланын китебин алды, Алланын илимин алды. Демек ошол илимде бир береке бар, нур бар. Алланын шифасы бар. Демек изденишибиз керек экен, урматтуу бир тууганым. Албетте бул дүйнө сырдуу бир дүйнө. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруларга кабар алуу жөнүндө ошондой эле субханалла алар кандай мамиле кылыш кереги туурасында айтат. Мисалы Алла Тааланын алдында ушул ооруга сабыр кылуу, ошол эле мезгилде оору жөн эле келбестиги туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бирде келип бир сахаба, мисалы бул жерде хадисте келип атат. Бул хадис Тирмизи шарифте келет экен. Караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүм төшөгүндө жаткан бир жаш бир сахабанын жанына келип айтат экен. Өзүңдү кандай сезип турасың? Ал айтты: Аллах ант болсун, Алланын элчиси, Аллахтан ырайым үмүт кылып, күнөөлөрүмдөн Аллахтан коркуп атам. Ошондо Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны карап туруп мындай кылды. Айтты дейт: "Эй Алла, эгерде ушу пенденин өлүм алдында ушундай жатканда же ооруп атканда эки нерсе жүрөгүнүн бир болсо, Аллах Тааладан үмүт кылышы, ошондой эле Аллах Тааладан коркунуч болгон болсо, Аллах анын үмүтүн берет, коркунучтан сактайт" дейт. Демек, караңыз кандай. Сиз ооруп аткан адамдын жанына барганыңда дагы пайгамбар саллаллаху кандайсың, акыбалы кандай деп суроону да жөндөтүп атат да. Дагы бир жерде болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оорулуу адамга барганыңызда анын ден соолугун сурагыла. Же болсо ага ден соолугун сурап, ага үчүн дуа кылгыла. Ошол мезгилде Алланын райымында бөлүнүп турган адамдан өзүңөр үчүн дуа сурап алгыла. Анткени ошол адамдын дуасы кабыл болот деп айтып атат экен. Алхамдулилlah, урматтуу бир тууганым. Биз бүгүнкү сабактарды да азыр кыска чыгарып атабыз, байкасаңыз керек. Биздин дагы билесиздер, биздин тартып аткан биздин балабыз
бул да сиздерге маанилүү жерлерин, кээ бир ушундай бир түшүнүктүү болуш үчүн кесип көрсөтөт. Бирок ошондой болсо да мурункудай узун сабактар болбой атат. Эми эмне үчүн десек, сиздерге жеткиликтүү жана түшүнүктүү болуш үчүн өзүңүздөр ушул хадистерден, ушул алып аткан биз айтып аткан сабактардан колдон келишинче мындай пайда алганга аракет кылыңыз. Биздин сабактарды колдон келишинче таратканга аракет кылыңыз. Эмне үчүн? Анткени бар жана айтып аткандай эле акыйда илими ушунча көбөйдү, таратылып атат. Фыкых илими, адеп ахлак жөнүндө алымдар ушундай күнүгө айтып атат. Эми бирок ушул тарапта эмнекен көп адамдар азыр илимсиз болуп атат. Ушул жөнүндө адамдарга жеткизиңиздер. Анткени Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар келип туруп, эмне сурап экен? Бир бедуиндер келип, "Я Расулулла, биз дарыланалыбы?" дегенде, "Дарылангыла, Алланын кулдары" деген. Демек, субханалла, дарыланышы ар биринин эмнекен милдеттүү түрдө экен. Бир адам эгерде ооруп туруп, ошол ооруган акыбалында өтүп кете турган болсо, эч бир дары ичпесе, ал Алланын алдында өзү кыямат күнү жооп берет. Ал аманатка кыянат кылган болуп эсептелет. Алхамдулилла, биздин кылып аткан ишибиз албетте өтө бир аз, илимибиз да өтө аз болгон себебинен балки субханалла сиздерден сурап турган нерсе ушул туура негизде, туура шариаттын чегинде дарыланганга аракет кылыңыздар. Кээ бирлери өзүлөрүнүн мындай чыдабай кетип, же болбосо субханалла ушул нерсени чыдабай кетип, кээ бирлер өлүм тилебегендер бар. Аларга айтышыбыз керек. Бир тууганым пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам керек болсо өлүм тилегенди тыйган. Өзүңөргө өлүм тилебегиле оорунун себебинен. Ооруну сөкпөгүлө деген да жери бар. Эмне үчүн? Анткен себеп субханалла көпчүлүктөр мага айтат, сүйлөшүп келгенде чыдабай кеткен мен кээ бирде өлүп алсам дедим. Бирок Кудай Тааламдын ушундай бир эртең Алланын алдында барып эмне деп жооп берем деген коркунуч мени кармап калды дейт. Демек бул имандын белгиси. Сиз менен биздин иманыбыздын белгиси. Эртең албетте Алла Таала оору жаратты, ошонун оорунун баарына шифа жаратканын унутпайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.